Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздер менен ушул өзүмдүн маранта гүлүм жөнүндө кандай кам көрүп, кандай өстүрөм, ошол жөнүндө сиздер менен бөлүшүп бермекчимин. Мен бул гүлдү өстүрүп атканыма 3 жыл болуп калды. Мунун топурагы эскирди, мен мунун топурактарын алмаштырам. Тамырлары ушундай болуп, астына толтура болуп кеткен. Бул гүлдүн мурун жанындагыларын мен бөлүп алдым эле, башка идишке өстүрүп көбөйтүп алгам. Азыр бул гүлдүн топурагын котором. Маранта гүлү негизи өзүнүн жалбырактары ушундай чаар болуп, башка гүлдөрдөн айырмаланып, адамды өзүнө тартып турат десем болот. Мага ушул өзүнүн гүлүнө караганда жалбырактары ушундай кооз болгону менен бул гүл мага жагат. Бул гүл гүлдөйт, бирок гүлү кичирээк эле. Меники бир жолу гүлдөдү. Азыр топурагын алмаштырардан мурун ушунун түбүнө керамзиттен салып дренаж кылып алышыбыз керек. Топурагыбыз дагы абдан жеңил болуш керек. Торф, древесный уголь, перлит, ошондой эле ушундай мохту дагы бул гүлдүн топурагына кошобуз. Бул гүлдүн нымды жакшы көрөт, ошондуктан бул гүлдүн топурагы дагы жеңил болуш керек, суу туруп калбай, өзү ичкен суулардан ашкандары түбүнө чыгып кеткилей болуп, топурагы абдан жеңил болуш керек. Бул гүлүбүз жарыкты жакшы көрөт, бирок тескей жактагы терезелерге жакшы өсөт. Тиктеген күндөн алысыраак болуш керек. Нымды жакшы көргөндүктөн бул гүлүбүздүн топурагы такыр кургатып жибербешибиз керек. Ошондой эле бул гүлдүн топурагына дагы нымдап, ошондой эле жалбырагын дагы суудан бат-баттан чачып, нымдаштырып турушубуз керек. Бизде Кыргызстанда күндүн ысыгы жайкысын абдан ысык болгондуктан бул гүлдүн жалбырактарына жайкысын бир эмес 2 жолудан гүлдүн жалбырагына чачып турганыбыз жакшы. Маранта гүлүн көбөйтүп алуу деле оңой. Мен мурун ушу түбүнөн чыккандарын бөлүп башка идиштерге отургузуп алдым эле. Ошондой эле бул гүлдүн башынан прищипка кылып кескендеги өзүнүн бутактарын алып туруп, сууга салып тамыр чыгарып алсак болот, жана корневиңге малып туруп эле кайра өзүнүн түбүнө отургузуп койсок да болот. Менин гүлүм кухняда бийигирээк жерде тургандыктан ушундай ылдый карап өсүп калган. Мен бул гүлдү эми таякчанын, стойканын жардамы менен бул гүлдү өйдө каратып, ошол стойкага байлап коем. Башка гүлдөрдөй эле бул гүлгө дагы биз удобрениялардан беребиз. Комплексный удобрениялардан беребиз, бирок инструкциясында турган дозадан бул гүлгө андан азайтып, 1 айда 2 жолудан беришибиз керек. Жана мен айтып өткөндөй, бул гүл дагы башка гүлдөрдөй эле бизге абаны тазалап, кычкылтекти көбүрөөк бөлүп чыгарат, жана приметаларга караганда бул гүл үйдөгү талаш тартышты азайтып, ызы чууну, жаман энергияларды азайтып турат деген божомолдор бар. Ошондуктан бул гүлдөрдү дагы жакшы тилек менен үйлөрүңүздөргө өстүрүп алсаңыздар болот. Маранта гүлүбүз дагы привозной гүлдөрдүн катарына кирет. Башка жылуу, нымдуу өлкөлөрдө, океандын, деңиздин жээгинде, тропикалык токойлордо өскөн гүлдөр ушундай курап калган кабыкчаларын жулуп, же болбосо кайчынын жардамы менен кесип тазалап турсак дагы эч кандай зыяны жок. Бул гүлдүн топурагын которгондон кийин эми мен бул гүлгө түбүнө идишке суу куюп, эпинекстрадан кошуп, түбүнөн да сугарып, ошондой эле жалбырактарына дагы чачып чыгам. Жана бул гүлдү эми ушундай ылдый карап калгандыктан мен муну стойканын жардамы менен стойкага ороп, муну өйдө кылып коем. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар. I'm so
Bye.